Садыр Жапаров эрктүүлүгү, чечкиндүүлүгү жана тазалыгы менен тарыхта калабы. Сазга баткан экономикада белчиден тышкы карыз, эңшелилген казына жана тамырын жайган коррупция Садыр Жапаровго туш келди. Мурунку президенттердин саясий катачылыгы, башаламан башкаруусу өлкөнү туңгуюкка кептеп баратканын коомчулук күбө. Биз бүгүн мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун социалдык сектордо жасаган алгылыктуу жумуштарын гана белгилеп коюуну туура көрдүк. Бюджеттеги таңкыстыктан улам социалдык кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлбөй, жашоо шартына, статусуна анчайын маани берилбей келген. Мындан улам бир катар кесипкөй адистер жумушун таштап, же болбосо башка тармакка өтүп кетишкен. Кыргызстандын келечеги илим-билимге сугарылган прогрессивдүү жаштардын колунда экендигин белгилеген президент Садыр Жапаров бул багытта чечкиндүү кадамдарды жасоого киришти жана мунун жыйынтыгы оң натыйжа бере баштады. Маселен, социалдык кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлдү, эми мугалим болуу чоң сыймыкка айланат. Президент жаштарды мектептерге барып иштөөгө чакырды. 30 жылдан бери Кыргызстандын байлыгын уурдап, жаратылуу дивиденд бербеген кумтөрдү чечкиндүүлүк менен кыргыз бийлиги мамлекеттин карамагына өткөрдү. Эми мындан түшкөн каражаттын эсебинен билим берүүгө, жаштардын өнүгүүсүнө жумшалаары пландалууда. Олигарх чиновниктердин эмес, карапайым калктын таламын талашып, алардын жашоо шартын оңдоого жан үрөп жүргөн президенттин жакшы иштерин колдоп жардам берген жарандык коомдун өкүлдөрү, блогерлер, журналисттер катардагы жарандардын саны күн сайын арбып баратат. Мамлекет башчыбыз Садыр Жапаровдун мындан ары да колдоп жардам беребиз дегендер комментарийге жаза кетиңиздер. Улак жылдыздуу саясат. Атамбаевди колдогондор Далай Азаматты кордоп өлтүргөн Батукаевдин тилектештери. Кылмышкер Азиз Батукаевди боштондукка чыгарган, Альфанын кызматкерин атып өлтүргөн, өтө оор экономикалык кылмыштарды жасаган президент кезинде контрабанда ташып, арам киреше таап, дача сууга учагы кулап, 40 адамдын өмүрүн алган Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары анын боштондугун талап кылып жатышат. Атамбаев уюшкан кылмыштуу тобунун лидери Азиз Батукаевди мыйзамсыз качырып, боштондукка чыгарган иштин башында тургандыгы аныкталып, камакка алынган. Азиз Батукаев кезинде кыргыздын далай спортчуларын, ишкерлерин өлтүрүп, тирүү калгандарынын кулактарын кесип кордук көрсөткөн. Мындан тышкары Жогорку кеңештин депутаты Тынчтыкбек Акматбаев, Рыспек Акматбаевдин бир тууганы жана анын жанындагы мамлекеттик кызматкерлерди атып өлтүргөн. Азиз Батукаевди Алмазбек Атамбаевдин бийлиги мыйзамсыз абактан бошотуп, ал үчүн ири суммадагы акча каражатын алган. Бул иш кыргыз тарыхында өтө уят иш катары калган. Жазага тартылган Атамбаевдин тарапташтары ага карабай боштондукту талап кылышууда. Кыргыз коомчулугу Азиз Батукаевди бошоткондордун жазага тартылышын көп жыл талап кылып, күтүп келишкен. Эми кылмышкерлерге тилектештик кылып уялбай кыйкырып жаткандарга Ашанын бул кылмыштарын эстетип коелу дедик. Атамбаевди колдогондор Азиз Батукаевдин тилектештери деп айтсак болот. Булак гроза чекитке ийже. Сапар Исаков Россияда Путиндин колдоосу менен коом алдына чыкты деген сүрөт 2017-жылы тартылган. 16 апрель күнү Кундуз Ажыбекова аттуу Facebook колдонуучусу экс-премьер-министр Сапар Исаков коом алдына чыкты деген билдирүү бөлүшкөн. Маалыматта Сапар Исаков Владимир Путиндин колдоосуна алынып, сыйлуу конок катары кабылданып жатканы айтылат. Сүрөт 2017-жылы тартылган. Экс-премьер-министр Сапар Исаков азыр коом алдына чыгып, кайрадан саясатка аралаша баштаганы тууралуу жасалган кыйрытма билдирүүдөгү сүрөт 2017-жылы 28 сентябрда тартылган. Сапар Исаков бул иш сапарында Россиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугушкан. Ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаков Вячеслав Володин жана Дмитрий Медведев менен жолугушкандан кийин Россиядагы Сколково инновациялык борборунун ишмердүүлүгү менен таанышкан. Сапар Исаков жамааттык пайдалануу борборлорун, илимий лабораторияларды жана Сколково борборунун стартаптарын көрүп чыккандан кийин мектепке чейинки жана жалпы билим берүүчү Сколково эл аралык гимназиясында да болгон. Сүрөт дал ушул Сколково эл аралык гимназиясынын алдында тартылган. Сапар Исаковдун чуулуу баяны жана коррупцияга айыпталышы. Сапар Исаков буга чейин бир канча коррупциялык схемада фигурант болгону тууралуу айып тагылган. Алардын бири Улуттук тарых музейиндеги чууга байланыштуу болгон. Бишкектеги тарых музейи мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси боюнча 2016-жылы мартта реконструкцияга жабылган. Реконструкция процессин Атамбаевдин тушунда президенттик администрациясынын башчысы орун басары болуп турган Сапар Исаков тескеген.
2018-жылы май айында депутаттар реконструкцияланган музейге барып, имарат тендерсиз жана долбоордук сметалык документтерсиз оңдоп түзүлгөнүн айтып чыккан. Териштирүүнүн натыйжасында ремонттун баасы ашыра көтөрүлгөн деп белгиленген. Бул иш менен Чолпон Атадагы ат майданын куруудагы коррупциялык иштер бир кылмыш ишине бириктирилген. Жазык кодексинин 303 беренеси коррупция беренеси боюнча 6 адамга айып тагылган. Алардын арасында мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков да болгон. Мамлекеттик айыптоочулар Исаков өз ыйгарым укуктарынан аша чаап, укукка каршы туруктуу байланыш иштеген деп айыпташат. Мындан сырткары Исаков ЖЭБтин жаңыртуудагы коррупцияга да айыпталган. Бишкектин 1-май райондук соту 2020-жылы 9-июнда Бишкек тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча Сапар Исаковду 18 жылга эркинен ажыраткан. Сот аны коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, жана мамлекетке келтирген 247 миллион 650 миң 281 сомду төлөп берүүгө милдеттендирген. Сапар Исаков ага чейин Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоо ишине байланыштуу да өкүм чыккан. Бул иш боюнча ал 15 жылга кесилген. Кийинчерээк Жогорку сот экс-премьер-министр Сапар Исаков менен президенттик аппараттын мурдагы кызматкери Мира Карыбаевага карата 1-май райондук жана Бишкек шаардык сотунун өкүмүн жокко чыгарган. Кийинчерээк Сапар Исаков 2020-жылы 6 октябрдагы башаламандык учурунда Молдовановка айылындагы номер 27 абактан чыгып, ошол бойдон кайтып барган эмес. Исаковго эл аралык издөө жарыяланган. Кыргызстандан чыгып кеткен Сапар Исаков социалдык тармактар аркылуу 1-2 жолу билдирүү бөлүшкөн. Азыркы учурда Исаковдун кайсы жерде экени тууралуу маалымат жок. Жыйынтык: Сапар Исаков Россияда Путиндин колдоосу менен коом алдына чыкты деген сүрөт 2017-жылы тартылган. Исаковдун кайсы жерде экени азырынча белгисиз. Булак ПК-чекиткейи. Тажик президенти Эмомали Рахмон кыргыз-тажик чегаранын 68,4% такталганын айтты. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстан менен болгон чегара маселелерин тез аранын ичинде чечилишин колдой турганын билдирип, Исфаранын тургундарын сабырдуу болууга, эмоцияга алдырбоого чакырды. Бул тууралуу Озодир радиосу маалымдады. Ал 17 апрелде Исфарага барып, кыргыз-тажик чегарасын такташууну башкы маселелердин бири экенин айтып, бул маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүнү колдой турганын билдирди. Рахмон тажик тарап 2022 жылдан бери комиссиянын алкагында сүйлөшүү жүргүзүп келе жатканын, бул аралыкта 170тен ашуун жолугушуу өтүп, анда 987 чакырымга созулган чегаранын 663,7 чакырымын же 68,4% такталып макулдашылганын айтты. Буга чейин президент Садыр Жапаров кыргыз-тажик чегарасынын 664 чакырымын такталып бүткөнүн, бир топ тилкеде талаштуу жерлер калганын билдирген. Булак ПК-чекиткейи. Түркия Ирактын түндүгүндө аскердик чабуулун баштады. Түрк армиясы дүйшөмбүгө караган түнү Ирактын түндүгүндө Күрд жумушчу партиясынын жоочуларына каршы жаңы жортуулун баштаганын Түркиянын коргоо министри кабарлады. Министрликтин сайтында жайгаштырылган видеодо Түрк коргоо министри Хулуси Акар Түркиянын аскердик учактары жана артиллериясы Күрд жумушчу партиясына таандык объектилерге сокку урганын айткан. Акардын ырасташынча Түрк авиациясы коргонуучу жайларды, бункерлерди, үңкүрлөрдү, өтмөктөрдү, октары, кампаларын жана партияга таандык штаб-квартираларды ийгиликтүү түрдө зыянга учураткан. Ал операцияга канча аскер жана учак тартылганын маалымдаган жок. Ирактын түндүгүндө базалары бар Күрд куралдуу топтору бул боюнча комментарий бере элек. Акыркы 10 жылдан бери түрк күчтөрү Күрд жумушчу партиясына каршы көптөгөн чабуулдарды өткөрдү. Түркиянын коргоо министри акыркы операция Ирактын 3 району Метин, Зап жана Авашин Басянды камтыганын белгиледи. 1984-жылы Күрд жумушчу партиясы Түркиянын түштүк-чыгышындагы күрттөр басымдуулук кылган аймактарына козголоңчул аракеттерин баштагандан бери 10 миңдеген киши өлдү. Күрд жумушчу партиясы Түркияда, АКШда жана бир катар Европа өлкөлөрүндө террордук уюм катары таанылган. Булак Политклиника. Орусия Украинанын миңдеген аскери багынып бергенин билдирет. Орусиянын коргоо министрлиги Мариуполь шаарында Украин деңиз аскерлеринин 36-бригадасынын 1026 жоокери багынып бергенин билдирди.
Мекеменин расмий өкүлү Игорь Коношенков алардын арасында 162 офицер жана 47 аял бар экенин кабарлады. Анын айтымында жаракат алган 151 Украина аскерине медициналык жардам көрсөтүлүп, алар ооруканага жеткирилген. Өз кезегинде Украинанын коргоо министрлигинин өкүлү Мариупольдо Украина аскерлери багынып бергени тууралуу маалыматты четке кагып, ал ырастала электигин билдирди. Украин президентинин жардамчысы Алексей Арестович 36 бригаданын аскерлери уруш тилкесинен өтүп, шаарда кармашып жатканын, Азов батальонуна кошулганын Facebook'тагы баракчасына жазды. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап, жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Булак Назар Юз, Шекит КЖ.